Жакында эле эгемендик күнүнө карата маданий ишмерлер атайын сыйлыктар менен сыйланышты. Алардын арасында комузчулар Намазбек Уралиев агайыбыз дагы бар. Эл артисти болду. Комузду бала чагынан чоң атасы Уралы атадан үйрөнгөн Намазбек Уралиев агай Карамолдон ибарат, насыйкат, сынган бугу, Ыбырайдын кеңеш, жаш тилек, жыргал күн жана башка залкар күйлөрдү аткарат. Өзүнүн эне жүрөгү, эмгек шаңы, ысык көл, алтын ордо жана башка көйлөрдүн улуу комузчу Карамолдонун үлгүсүндө чыгарган агай комуз чертүү менен бирге байыркы аспапты да келтире чапкан Намазбек Уралиев агайыбыз бизде конокто. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз. Дароо эле наам менен сыйлыгыңыз менен куттуктайбыз агай. Кут болсун. Рахмат айткан. Агай, таң эрте кандай бир дем менен баштап алдыңыз бүгүнкү күндү? Бүгүн баягы көнүмүш как обычно деп орустар айтканда эрте туруп ошо тиричиликти кылдык. Жакшы баары Кудайга шүгүр. Кече жаан жаачудай болбой аябай булут түрүлүп келди эле. Бүгүн кайра күн ачылып калыптыр. Маанай дагы ачык жакшы. Жакшы агай. Кече жакында дагы эл артисти алгандардан дагы, наам алгандардан дагы бир сурап калдык да. Бул эл артистин наамы баягы өз убагында келет экен, же болбосо мен күткөн эмесмин дегендей сөздөрдү айтышты. Сиз бул эл артисти наамды алыш үчүн канча жыл күттүңүз, канча жыл эмгектендиңиз агай? Эми буйрган күнү болот экен, ийгиликтин эрте кеч жок дейт. Ушул быйылкы ушул 31-чи эгемендик жылыбызда туш келиптир. Эми көп күйөрмандардын айтканына караганда мурун эле татыктуу болчуңуз деп айтып атышат. Мен оюмча ошол жанагы эл берген наам баарынан бийик. Мурда эле баягы татыктуу болчусуз деген ошол элдин айткан жылуу сөздөрү мага ошо дем болгондо мурда эле. Анан кийин ал эми өкмөт тарабынан ушундай сыйлык бергени ушул күнгө туш келиптир. Рахмат дедим, ошо эмгекти баалап, ушинтип сыйлуу ушундай эл артисти деген наамга татыктуу болгондугума, ошону мага тартуулаганына чоң ыраазы болуп, мындай дем байлап дегендей күч, жаңы чыгармачыл мындай күч бир алдыга бир умтулуу пайда болду. Агай, ушул баягы сыйлык алууда деги эле биз адам баласы өзгөчө кубануу бир сезимдер болот экен да. Анан ошону баягы ажоо башчыдан алып атканда ошол учурдагы сиздин сезимиңиз кандай болду агай? Бир кандай сезим менен отурдуңуз? Бул мындай да, биздин ажообуз өз колунан колун кармап куттуктоосу менен алыш бул чоң сыймык. Мен чын айтсам, эми кээде ушундай аян алам да. Мындан ошо жайында эле бир түш көрдүм да. Түшүмдө өңүмдөгүдөй эле ушу биздин ажообуз кадимкидей кол алышып атыптырбыз да. Учурашып. Анан эртең менен тиги түшүмдү баягы айтып күлүп атпаймынбы? Ой, бүгүн сон жакшы түш көрдүм. Ажоо менен кол алышып учурашып атыптырмын десем, күлүп калышты. Анда Кудай буйрса бир жакшы болот, ийгилик болот экен депчи. Бирок качан экенин билген эмессиз да, Ажоо билген эмесмин. Аларыңызды билген эмессиз. Алып ошо ажоо менен кол алышып каларымды өңүмдө мындай ойлогон эмесмин. Эми жакшылыкка жоруп койгонбуз, эми ажоо деген түшкө бекер кирбейт да. Бекер кирбейт. Ошентип тиги 2-сентябрда жанагы резиденциядан өз колу менен жанагындай тиги эмени наамды берип атканда мен ошону эстеп кандайдыр бир эме кылдым да. Кантке менен ушул эмеде биз айтып атпайбыз, ушул жана Манас, Комуз, бул руханий туу чокулардын бирлери. Бизде бир чоң руханий бир дем десем, бир ошол руханий илгери байлыкты кармап келаткан биздин ата бабабыздын күчтөрү ошону кандай көрүп турат деп ойлойм да. Ошолор аян берет болуш керек. Жана манасчылар айтып атпайбы, тиги түшүнө тиги Манас кирип, анан кийин тиги Манастын чоролору кирип, ошондон улам айтып калдык депчи.
ошол эме болду деп, жанагы ушундай манасчы болуп калышыма себеп болду депчи. Бул дагы уруктар бар экенин кандайдыр кабар берет да. Ошо кыргыздын тиги илгери айтып койчу арбага тирүү деп. Уруктар канткен менен ошол жанагы тиги астральный дебейбизби, кандайдыр бир аркы бир дүйнөдө болсо азыр окуучулар айтып атпайбы, параллельный мир депчи. Ошонун бири бизге кандайдыр бир тагдырыбызга таасирин, ушундай бир немесин, сырын көрсөтүп, баян берип турат болуш керек. Ооба. Агай, анан комузду да мыкты чабасыз да. Комуз чабууга бир сабак алуу керекпи же бул дагы баягы рух аян аркылуу келеби? Ооба, бул дагы эми кандай десем, ушу комуз чабуу дагы ушу аталардын жолунан болот окшойт да. Мисалы менин чоң атам комуз чаап тиги эме кылчу экен, ушу бир туугандарына, жакын кишилерине тартуу кылып берчү экен, өзү да чаап комузду жүрчү экен. Анан ошол комуздун бирөө калып калыптыр да үйдөчү, баягы даярдап сомдоп койгон комуз. Анан мен толук бүткөн эмес. Бүткөн эмес да, ичин оюп, мындай эле тулкубой мындай сомдоп кургатканга коюп койгон го. Анан кийин мен бала кезимде 12-13 жашымда бир баягы складтан эмеректердин арасынан бир боз үй бар эле да. Боз үйдүн жыгачтарынын жанына коюп коюптур. Анан ошол жерден алып таап алып, анан кийин ошол жерде эмелери турат, жабдыктары, киркич оту, өгө, түрпү, жанагы ичин ойгон ийгилери. Анан ошолорду алып чыгып, анан кийин узанып атып анан жасап алгам да. Анан ошондон кандайдыр таасири болду. Анан ошондон эми алгач комузум эптеп эле бирдеме болчу, бирок үн чыгарганга жараганда чертип жүрдүм, ушул кезге чейин чертип жүрөм. Анан аны көрүп атам жанагындай жардам берип, материал даярдатып, өзү чабышып, экинчи комуз чабышты да. Ошол тиги жана кыгап келип, эмеден короолордон барып, тракторге жүктөп алып келип, аны ошол кезде кыкка көмүп кургатканбыз. Анан кийин көп жатты кыктын астында, ысып. Анан кийин ал деле комуз чертип жүрөм. Эми ошол канткен менен баары бир кызык болду да. Кызыктырат экен, мындай баягы адамды ошо тартат экен өзүнө. Ушуну жасаса болот турбайбы деп аракет кылып жүрүп, анан ушул кезге чейин чаап келатам. Изденүү. Бул кыргыздын баягы тукум куучулук деген сөзүнө ынансак болот экен да, кая? Тукумдан тукумга уланып, кан менен келет экен да. Ошо биринчи комузду чапканда канча жашта элеңиз, агай? 13 жашта болчу. Комуз черткенди билчүсүз? Мен мурда эле комуз чертчимин, кичинекейимде эле чертчекем. Ошол комуз чертүү дагы ошол комузду чабууга экөөнү кошо алып кетүүгө ошондой эме кылды болуш керек. Себеби үйдө ошол мен комуз черткенде үйдө атамдар баягы киши кара келсе ошо черткизчү. Анан тиги аны көрүп клубка алып барып черткизип, анан район олимпиадаларга барып качкан учурларым болгон. Бир жолу барып катышыптырмын. Анан бир көк китеп берди, тиги Толстойдун китеби экен, орусча. Анан мынтип эле барактап эле тилдерин түшүнбөйсүң да, сүрөттөрүн карап. Агай, анан музыкалык билимди комуз жаатында баягы кайсыл жактан алдыңыз? Эң биринчи кайсыл жактан баштадыңыз? Мындай болду да, атам бир жыл колхозда иштеп калдым. Ал кезде колхоз эле гүлдөп өсүп турган кез. Колхозда ошол кара жумуш, ар кайсы жумуштар иштеп жүрдүм. Чөп тартып, ар кандай ошол дыйканчылык боюнча. Мал да бактык, малга жардам берип жайында. Анан кийин мага направление берди. Биздин Алчарбай институтуна Скрябинге колхоз направление берди. Ошол жактан барып агрономия факультетине тапшырган деп. Анан өзүмдүн ичимен искусство институтун жактырчумун да. Мен келип искусство институтуна тапшырып өтүп кеттим. Ошо искусство институтунан ошол жана нота билимин таанып,
Ал кезде комуз классы жок болчу. Мен баянга отургузуп коюшту, ошо баяндан окуп бүттүм. Бирок канткен менен нота менен ошо эмелерди классикалык чыгармаларды көбүнчө Бахтын чыгармаларын ойночу элем. Шуберттикин ойнодум баянда. Агай, ошол учурда негизи баягы Союз өзүнүн баягы идеологиясын баягы түздөчү да, кайсыл жака кетиш керек, баягы комуздарды кечирээк кабыл алдык дегенчи. Ошол эсиңизде барбы? Кайсыл жылдары комуз баягы салттуулукка кирип, сабак катары кирип, биз урпактарга, келечектерге бир калтыралы деген бемилге кайсыл жылдары көтөрүлүп баштады? Мен ошол билишимче Карамолдо Орозу оркестринде главный дирижер болуп иштеген тиги Төлөгөн Томотоев деген башкы дирижер бар болчу. Ошол дирижер, музыкант чоң. Комуздун ошол жана кыргыз комузга ошол көбүнчө аракет кылып анан оркестрге киргизди да. Комуздун артыкчылыгын. Мурда жана альт комуз, приема, секунда деген комуздар менен балалайканын брошу менен эле ошонун партияларын черткизип, ошол боюнча багыт боюнча комуз көп өнүкпөй аткан да. Анан ошо Томотоев агайыбыз ошентип комузду оркестрге киргизгенден кийин эле комуз жандана баштады. Аганы демек кыргыз комузуна да класс ачса болот дегендей, анан кийинчерээк ошол Союздун акыркы жылдарында музыкалык школдордо комуз классы ачылды. Анан тиги училищаларда тиги биздин Күрөнкеевде, анан Дыбырай Туманов, Ниязалы, ошто тиги музыкалык тиги орто билим берүү окуу жайларында. Анан консерваторияда тиги искусство университетинде да комуз класстары бар. Эми кесипкөй комузчулар кесипкөй баягы ошол жогорку билимдүү адистер чыкты, чыгып атат. Жакшы агай. Сиз өзүңүзгө келсек агай, комуздун кайсыл күүлөрдүн адамдын ички талдоосу, ички каалоосу болот эмеспи? Кээ бирөө кара күүгө ыктайт. Күүлөрдүн кайсынысына сиз ыктап, ошого басым чыгарып, ошол күүлөрдү чыгарасыз агай? Эми биздин традицияда үзбү ошол аталарыбыздын Карамолдо Ыбырай аталардын школасы менен кел атабыз биз. Көп баягы кол ойноп делебиз, аябактап аябай көп чертип жүрдүк. Тияк бияка эл аралап, эмеге тиги чет өлкөгө да чыгып. Эми ошону жактырат экен публика. Анан көбүнчө кара күүгө. Кара күү деген бул өзү кыргыздын ошол комузунун мындай бир андай десем, тарыхын баяндаган деңгээлинин өтө өсүшү да. Музыкалык ошол жанагы искусство деп коелучу, искусство, ошо өнөрдүн өсүшү кара күү. Бул кара күүлөр, залкар кара күүлөр бир тарыхый окуяларды да баяндайт, өзүнчө жөн эле чыккан бир кандайдыр бир сезим менен. Өзү жанагы акындар айтат, илхом менен чыккандар. Мисалы үчүн тиги Карамолдо Орозуттун Ибарат деген күүсү бар. Ал күү ошол бир Ибарат деген кыз гашык болуп ошого арнап чыгарган дейт. Ошол себеп болгон дейт да. Ошол аябай сулуу кыз экен. Бирок тагдыры буйрубай экөө баш кошпой калган, бирок ошончо да күү калып калган да. Ал эми сынган бугу деп атпайбыз? Залкар күүлөрдүн эң эле чоң күүсү да залкар. Ошол сынган бугу көл башында да ошо бир Байгаз деген киши болгон экен. Ал ошо бир турмушка узатып аткан кызды ала качып кетип, экөө сүйлөшүп, сөздөрү бекип, мындай жөн кетпейт, экөө чогуу кетишкен. Ошо менен жакшы бактылуу жашап жүргөн мезгилдерде капысынан тиги ошол тиги келинчеги ооруп, анан кийин ошондон кайтыш болуп көз жумуп калат экен. Ошондон ажырашып, ошого баягы сындым деп анан күү чыгарып, бул дагы сезим, тунук бир ашыктык бир эмеси күүтү менен чыккан күү, арман күү сыяктуу да. Анан кийин Карамолдо Орозу иштеп чыгып, анан залкор күү кылып азыр чертип жүрөбүз. Бирок бул ушул күүлөрдүн тарыхын
Айтсаң эми баягы жакшы айтсаң тайдын эти ушканча түгөнбөгөн жомоктор да. Агай ушу гүү деп калдык. Анда сизден бир гүү укпайлыбы чыгармагалы, андан кийин Талкар гүү деп эми кеп кылып калдык. Могу Карамолда атанын кербездер деген темасы бар да. Жаш кербез, чоң кербез деген, ошол жаш кербездин чырып берейин, жаштарга арнап чыгарган. Жаштык доор деген бул өзү адамдын гүлдөп турган кези. Ошого арнап чыгарса керек, жаш кербез деген. Келиңиз. Агай, анан бул тукумдан тукумга деп калбадыкпы комуз чертүүчү? Сиз чоң атаңыздан үйрөнүп комуз чапканды, черткенди үйрөнсөңүз, сизде уул кыздарыңыз же болбосо неберелериңиз сиздин жолуңузду жолдогондор барбы? Эми ошол тиги аталардын жолун жолдогондон кийин биз да албетте ошо балдарымды үйрөтүп, улуу балам анан кичүүсү дагы жакшы чертип калды комуздочу. Чоң гүлөрдү чертишет. Анан кыздарым да чертет баары. Тиги неберелерим дагы ошол музыка багытына тарбия берейин деп ошол музыкалык школго бердим да. Бири-бирин көрүп эле мен окуйм дешип эле окуп атышат. Музыка тиги мектепке дагы Абдыраевке алыш дагы эме экен да, конкурс на основа. Абдан көп балдар тапшырат экен биринчи класста. Аны да комиссия текшерет экен аябай. Анан кийин багынан көрсүн деп алып барсак өтүп кетти да, үчөөтөн. Эми тиги сулуктарын текшерсе баары жакшы, нормально. Эми аткен менен канында бар деп ойлойм да. Ошол кызыгуусу менен азыр мына уже алды, уже 7 класска көчтү азыр. Башта скрипкадан окуп атышат. Эми скрипка өзү клавиатурасы, чертиши, ыкмасы мындай жаа смычковый деп коет да, аспабы. Ал комузбоз шипковый деп коет, чертме.
бирок ноталары тиги окшошураак черткен да. Кийин комузду дагы чертишет. Комузду үйрөнүп калышты. Мен музыкалык билим алса, комуздун нотасын берсе, жөнүндө чертип кетишет да. Анан агай, комуздан сырткарыда башка кандай музыкалык аспаптарды чаап жасайсыз? Эми негизинен комуз чабам мен. Кыл кыякта эле чаап жүрдүм. Анан темир комузду. Темир комуздун аспа эмеси бар, эмелери бар. Бирок азыр материал жок болуп калды. Илгери сайыз убагында жакшы ошол темир комузга ылайык анагы тилине ылайык материалдар бар эле. Анан кийин азыркы материалдар жарабайт да. Материал түгөнүп калды, ошо боюнча ал боюнча иш токтоп калган. Агай, күйдө бу комузду кайсыл жыгач, биз баягы өрүк комуз, анан баягы карабактан жасалган деп жакшы билип келебиз да. Дагы кайсындай бактын же болбосо жыгачтан жасаса жакшы чыгат? Негизи музыкалык жыгачтар көп да. Дүйнөдө мисалы үчүн музыкалык аспаптар жасай турган көбүнчө кленовый дерево деп коет. Клен жыгачынан жасалган комуздарды ошол жана скрипка, ар кандай эмелерди жасайт. Аябай баалуу жыгач жана музыкалык үнлүү да. Ошондон комуз жасаса аябай жакшы болот. Анан кызыл жыгач деген бар. Красный дерево деген. Мындан да жасаса жакшы болот. Анан жанагы эмеде тиги Японияда өздөрүнүн Киото деген музыкалык аспабы бар. Аны Павлония деген жыгачтан жасайт экен, аябай бышык. Азыр бизге Кыргызстанда ошону тигип, азыр өсүп, ошол материалдар жарап калды да. Мага ошол Павлониядан материал беребиз деп ошол байланышып атышат ошонун ээлери. Анан негизи кыргыз өзү баягы илгерки ата-бабалар салттуу түрдө кайындан чабышкан экен эле, карагайдан чабышкан экен. Анан кийин бул өрүктү аябай жогорку баалашат. Өрүк комузу катуу, кайынга берип карагайга караганда. Анан кийин иштетүүсү да оорураак. Бирок эмеси үнү жакшы чыгат. Бирок эми карагайдан деле кайындан деле эгер жакшы чабылса, билип чабса, жакшы үн чыгат аябай. Жана алмурут жыгачынан эң сонун комуз чыгат. Көп эле жакшы эмелери бар, жыгачтары бар. Жанагы бук деген, Карпатский бук деп коет. Бул өзү музыкалык жыгач. Мурда сайыз убагында ошол жактан заготовка кылып алып келчү. Кавказда да өсөт экен. Ошол жактан вагон жана чоң товарный эмелерге жүктөп алып келишти экен. Көбүнчө ошол жана буктан жасалчу. Азыр материалдар келбей калды. Кызыл жыгач да келбей калды. Бирки клен да келбей калды. Бук да келбей калды. Азыр абдан эми чет өлкөдөн аны алып келиш бизге недоступный болуп калды да. Колдо болгон ушул өрүк менен иштейбиз. Өрүк карагай бул Ысык көлдүн карагайы жакшы болот. Ысык көлдүн карагайы, анан бул Капкагыдагы биздин Эки ак суунун карагай деп коет. Эки ак суу деген жерде илгери ошентип аташты экен, азыр Кырчын, Григорьевский, Семеновский ущелье деп атпайбы? Кичи ак суу, чоң ак суу деген эки суу. Карагайлары жакшы. Ошол тоодогу карагайлардан баягы тандап издеп жүргөндөн кийин табабыз да, ошол жанагы Кичи ак суунун тиги Бел булак деген бир эме бар, жайлоосу бар. Жайлоосу ошол да, карагайлардан. Ошол жерден алганда. Рахмат агай. Убакыт деген учкан куш экен. Сиз менен кызыктуу маек дагы баягы соңуна келип калыптыр. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Дагы болсо Кыргыздын мыкты кыраандарына, бир урпактарына жакшы бир салттуу музыканы, салттуу комузду калтырып кете бересиз деген терең ишеничтебиз. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз агай. Рахмат агай. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер менен бизде конокто 50дөн ашык күйлөрдүн автору, заманыбыздын залкары, кыргыз эл артисти Намазбек Уралиев агабыз бизде конокто болду.